Исхак Разаков. Исхак Разаков мамлекеттик жана саясий ишмер. Исхак Разаков 1910 жылы 5 октябрда Лейлек районундагы Коросон айылында туулган. Исхак 3 жашында апасынан, 5 жашында атасынан айрылып, Ходжин шаарындагы балдар үйүндө тарбияланган. Андан соң Ташкенттеги мектеп-интернатында окуган. Тагдырынын татаалдыгына карабай, билимге болгон ынтызарлыгы абдан күчтүү болгон. Окуп жүргөндө эле тең туштарынан өзгөчөлөнүп турган. Разаков жогорку билимди алгач Ташкент шаарындагы Өзбек агартуу институтунда алган. Кийин Москва пландоо институтунда окуган. Алгачкы ишмердигин Өзбек СССРинен баштаган. Исхак Разаков 35 жашында 1945 жылы Совет өкмөтүнүн чечими менен Кыргыз СССРинин министрлер кеңешинин төрагасы кызматына келет. Ошол кезде Кыргыз СССРинин экономикалык абалы начар болгон. Разаковдун келиши менен республикадагы бүтпөй жаткан иштер жанданган. Себеби Разаков ар дайым Совет бийлигине жаңы пландар тууралуу кат жиберип, жардам сурап турган. 1950 жылы Разаков Кыргыз СССРинин коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалган. Ошентип, Кыргызстан СССРдин курамына кирип турган убакта азыркы Кыргызстандын аймагын башкаруу биринчи жолу Кыргызга берилген. Исхак Разаков жетекчи болуп турган убакта жаңы заводдор, фабрикалар, шахталар, электр станциялары, мектептер жана үйлөр курулуп, пайдаланууга берилген. Ош-Бишкек унаа жолунун курулушу бүткөн. 20дан ашуун ири өнөр жай ишканалары ишке киргизилген. Башталгыч класстын окуучуларына ысык тамак берилген. Кыргыздын көптөгөн жаштары башка өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларына окууга жөнөтүлгөн. Кыргыз СССР түшүм өстүрүүдө жана эт, сүт өндүрүүдө алдыга чыгып, биринчи жолу Ленин ордени менен сыйланган. Исхак Разаков 1979 жылы 18 мартта Москвада көз жумган. Разаков мекенге кылган ак кызматы менен элдин сүйүүсүнө татты. Ал ар дайым сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген ураан менен жашаган.